Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Менин атым Искендер Шашев, мен саясий серепчи жана ошо саясаттануучу жана экономист. Иран боюнча токтолсок, кечээ мурда күнү аябай катуу ушундай өлкө ичинде кан төгүүлөр болду деп айтып атышат серепчилер. Анткени интернет өчүрүлдү, электр энергия өчүрүлдү, көп жерлерде бүт логистика токтотулду. Андан кийин баягы митинг бар, токтогон жок, митингдер болуп атты, чыгып атты. Жана ушу Мухаммед Реза Пехлеви ирандык элди ошо каршы чыгууга жана жалпы өлкөлүк забастовкага чакырды. Ошо менен бирге Басич бул деген ополчение деп коет, ирандык күч колдоно баштады дагы. Жана интернетте абдан көп ошол ок атуулар көрсөтүлдү. Жана ошол ок атуулардын негизинен баягы митингчилер, козголоңчулар аларды күч колдонушту, кээ бирлеринде колунда курал болду жана көптөгөн мечиттерди өрттөдү. Кээ бир байкоочулар айтып атат, ошо негизи ушундай атайын бийликтер дейт, ошо ирандыкына окшош көп учурунда ошо куралды колдоноордун астында атайын ушундай өзүлөрү балким кээ бир мечиттерди өрттөдүбү же кандай өзүлөрү жасадыбы дейт. Анткени эскалацияны жасаш үчүн кандай бир шылтоо керек да, ошол шылтоонун аркасы менен анан күч колдонулат. Албетте мечитти өрттөөдөн кийин мусулманчылык дүйнөсү албетте ошо козголоңчуларды кырганда эч кандай мындай аябай коет эле да, ошо козголоңчуларды колдобой коет эле. Балким ошондой болду, балким жокпу, бирок биз өзүбүз көрдүк, өзүңүздөр көрдүңүздөр, интернетте жайылган ошо видеолор болду. Ошо өзүлөрү митингчилер дагы ушул ырдап атты да, жыргап атты мечиттер өрттөнүп атканда. Бирок ошонун аркасы менен анан күч колдонуу башталды. Күч колдонуу башталганда дагы көптөгөн ошол адамдар байкалды Иранда. Атайын ошо күйгүзүүчү, өрттөөчү смес менен ыргытышты. Көп машиналерди өрттөштү, баарын мындай имараттарды өрттөштү. Анан ошол кээ бир учурларда баягы атууларды жасаган жана ошол атууларга биринчи буйрук берген адамдардын үйлөрүнө барып, ошо козголоңчулар атайын белги тартып кетип атышты. Ал белгинин кызыл краска менен ал белгини тарткандан кийин ошо бир полковникти козголоң жаңы башталганда ошо козголоңчуларды аттууга буйрук берген полковникти үйүнө келип өлтүрүп кетишти козголоңчулар. Анын аркасы менен мыйзам укук коргоочу органдарынын кызматкерлери элге өтүп кетишти деп айтылып атат. Бирок анын аркасы менен армия дагы айтып чыкты, биз деген ошо биздин өлкөдө тынчсыз ушундай абалды кайра калыбына келтирүүгө жардам беребиз деп, биз деген ошо расмий бийликти колдойбуз деп айтып чыкты армия. Анын аркасынан дагы ошо блэкаут болду толугу менен ошо чоң шаарларда, Тегеранда свет, электр энергия өчүрүлдү дагы. Анан ошол менен атуулар башталды. Ошо мисалы үчүн кечеки күнү таң атпай 3000дей атылды деп айтылды. Кийин дагы 5000дей атылды деп айтылды да. Ошол ар кайсы курал колдонуу менен жана жапырт атуу менен ушундай 5000ге жакын киши өлдү деп айтып жатышат. Бирок мындай аябай расмий эл аралык ошо берүүлөр, маалыматтык агенттиктер аябай дыкат менен айтып жатышат. Жок, 500 киши каза болду дейт. Ошон үчүн туугандар, могул ар бир маалыматты текшериш керек. Ошо жеэт ичине биргешиш керек. Бул жерден маалыматтыктагы согуш болуп атат эки тараптан. Ошондуктан азыр эле ишене коюп ушундай болду десе болбойт. Дагы бир топ ошол текшерүүлөр жүрөт. Текшерүүлөрдүн аркасынан расмий дагы өзү Иран айтат. Анан ошо толугу менен бул көчөлөрдө жана бүт өлкөнүн ичинде бийлик кайтарылды деп жарыялашты. Ошо Иран расмий бийлиги жана ушул толугу менен укук коргоо органдары ошо көзөмөлдү колго алышты деп жатышат да. Ошо менен бирге Трамп дагы ошо Иранга 13-чү ошо 3 айдын 13-үндө болду, январь 3 ай. Биз деген коопсуздук кеңешти сүйлөшөбүз жана Иранга биз катуу цоккуларды даярдап жатабыз, чечим чыгарабыз деп бүгүн ушундай чыгармак. Бирок ушу кечээ күнү Сенат Дональд Трамптан, Конгресс дагы ошо куралдуу күчтөрдү Конгресстин уруксатысыз колдонууга тыюу салды. Ушундай чечим чыгарды. Эми Дональд Трамп мисалы үчүн Иранга сокку кылам деп бүгүн чечсе, анда баары бир Конгресстин макулдугун алышы керек. Анткени Дональд Трамп коркутуп аткан, эгерде ошо тынч митингчилер, козголоңчуларды өлтүрсөңөр, биз анан силерге катуу жооп беребиз деп. Катуу жообун эмне болоорун айткан жок, бирок ушун даярдыктар байкалган. Ошол атайын Global Master Poseidon деген ошол чоң учактар уча башташкан. Атайын Авакс сыяктуу ушундай учактар узак мындай аралыкка аткан радарлар уча баштаган Иран тегерегинде. Израиль толугу менен даярданып баштаган авиа күчтөрүн сокку кылганга Иранга. Бирок ошо Конгресс ушинтип Дональд Трамптын колго бир чаап койду да, токтотуп койду. Анан эми эмне болоорун көрүш керек болот. Бирок айтса, Израиль дагы айтып чыкты, Биньямин Нетаньяху. Ошо бизден эмне керек болсо ошо кылганга даярбыз дейт. Андан сырткары дагы кээ бир маалыматтар боюнча Газадан Хамас менен болгон согушту ошол жылдын 26-жылдын март айына даярданып жатышат израилдиктер. Расмий түрдө айтышты. Биз де мартка чейин күтөбүз дейт. Мартка чейин Хамас куралын тапшырбаса, биз план даярдап жатабыз дейт. Ошо Газаны кайра жер менен тегиздейбиз деп атат да израилдиктер. Хамас болсо дагы кошумча кайсы бир жерлерден, булактардан акча алды дейт, каржы алды дейт, жана жендеттердин санын өстүрүп атат дейт, даярданып атат, камданып атат дейт согушка. Анын сырткары башка да күчтөр мындай байкалып жатат да. Мисалы үчүн ушул эле Ирак милициясы дейт, шииттик
шииттик милициясы шииттик ушундай райондордон Иранга да киришти дейт. Иранга киришип туруп анан жанакы козголоңчуларды тартипке келтирүүгө катышты деп айтылып жатат. Ушундай кадрлар келип атат Ирандан, абдан көп кишилердин баягы денелери жатат, денелер батпайт дейт. Ошол денелерди алып баягы жакындары ыйлап ошол денелердин үстүнөн алар ошо таанып, анан өзү болсо ксир ал денелерди жөн бербей кээ учурда ушул чоң акчага туугандарына берип жатыптыр да. Бирок баягы аны таанытканга алып келгенде ушул туугандарды таанытканга чакырат да. Таанып туруп анан ушундай сунуштар коюп атат дейт. Акча менен алып кетесиң деп, козголоңчу өзүң балаңды же тууганыңды деп ушундай айтып атышыптыр да. Ушундай маалыматтар келип атат туугандар. Албетте бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Бир нече ушунча киши каза болду. Бирок ошо митингдер уланып аткан болчу, бирок азыркы маалда ошо кечээки күнү дал ошо Аббас Аракчи ошо расмий өкүлү Иран өкмөтүнө айтты, ушундай биз тынчтык толугу менен бийликти колго алдык. Бир четинен жакшы сүйүнөсүң. Ошундай козголоң болгондо аябай дестабилизация болуп, революция болуп, террорлук топтор, ар кандай топтор чачырап кетет эле. Анан ошон үчүн биздин да регионго, Борбор Азияга коопсуздук маселесине мындай кандайдыр чакырык жаралмак. Бирок бир четинен дагы ойлойсуң да, эми мындай бекер эле убал болду, канча киши өлдү депчи ошо козголоонун аркасынан. Анан албетте расмий Иран айтты, ошо бүт көдөгө күлгөн кан дейт, бүт ошо нерселерге жооптуу бул АКШ жана Израиль деп жарыялашты. Мен тааныган жакшы ошо аналитик бар, Нижат Гаджиев, ошо Азербайжандык, ал айтты, жазып чыкты, ушундай бир мындай макаланы да, ошо өзүнүн Facebook баракчасында айтып атат, ошо Иран дейт, бул Азербайжан дейт да. Иран өзү Каджар, Азербайжан Каджар мамлекетинин уландысы дейт. Мүмкүн ошо түштүк батышы эмнеге козголгон жок, башка ошол парстардар сыяктуу, анткени ошол эң кескин көп бөлүктөгү жарандар Ирандыкы бул азербайжандыктар дейт. Масуд Пезешкиан азербайжандык дейт. Аятолла Али Хамини азербайжандык дейт. Ксирдин генералдары азербайжандыктар дейт. Ксирдин ушу көбүнчөсү баягы аскерлери азербайжандыктар дейт. Ксирге каршы чыккандар перстер дейт да. Анан ушу картаны карасак, эгерде 22 миллион эле фарстар экен, калган баары чын эле Азербайжан экен, лорилер экен, кашкайлар экен, ошо 1 миллиондон 3 миллиондон 5 миллиондон, курттар экен, ошол 2-3 миллиондун тегереги 5 миллионго чейин дейт. Жана ошол башка элдер экен да, негизи түркмөндөр, туркамандар бар экен ошол Иранда. Анын сырткары ошо Ирандын ичинде арабтар бар 2 миллиондой. Жана башка ушундай сыяктуу калктар көп экен да. Анан ошол калктардын албетте перс калкынан артыкчылык кылат экен. Мисалы үчүн Мухаммед Реза Пехлеви өзү ал парс болуптур ошо ирандык. Ал эми калган бүт администрация, бүт ошол Ирандын башчылары бул Каджар ирандыктар, же болбосо мындай айтканда азербайжандыктар да, эми түрктөр, биздин туугандар да. Парсча сүйлөйт, ооба. Азербайжанча да сүйлөгөндөр кескин көп экен да. Ушундай экен. Абал ошон үчүн жазып чыкты дейт, эгерде ошо жакынкы чыгышта демократия орнобойт дейт, монархия да орнобойт дейт. Бул жерде баягы мурункудай эле система орнойт деп жазып чыкты. Эми Нижат менен мен макулмун. Ушул чын эле көп серепчилер айтат, эгерде ошо демократияны берсең ошо жакынкы чыгышта Ирактай болот дейт, Ливиядай болот. Ливияда, Иракта көп группировкалар бөлүнүп алып, эми кичекти согуш ушундай токтой электе перманенттик кичине мындай ыдыроо уланып жатат да. Ошондой эле нерсе болуп калышы ыктымал дейт. Бул деген нерсе эч кимге жакшылык кылбайт дейт. Мисалы үчүн Иракты талкалагандан кийин, Ирактын диктатурасын алып салгандан кийин ошол жерден анан Даиш пайда болгон дейт. Дал ошондой эле Иранды эгерде талкаласаңар дейт, Иранда жарандык согуш болот. Жана Ирандын ичинде ошондой эле Даиш сыяктуу түзүмдөр түзүлүп кетет деп айтып жатышат да серепчилер. Ошондой. Ошон үчүн мен эки таразага салсам, бир четинен жөнөкөй эл өлгөнүнө өтө өкүнөсүң, элдин турмушу оор болгонуна, жана ошондой диктатура орногонуна, албетте баягы бүт баарын кекеттеп мокотконуна, эркиндиктерин чектегенине өлө аябай мындай ызаланасың. Бул эл жапа чекти депчи жөн эле. Бир четинен караганда серепчилерди уксаң, мындай муздак башың менен мындай ойлонсоң, чын эле эгерде ошол жакынкы чыгышта азыркы технология, азыркы баягы демократия сыяктуу нерселерди алып келсең, батыштык демократия сыяктуу нерсени алып кетсең, ордуна гүлдөгөн мамлекет боло калбайт. Монархияны да алып келсең да гүлдөгөн мамлекет боло калбайт. Монархия бул негизи баягы батыштын дагы көрүнүшү. Чыгышта монархия дайыма ушундай башкача кландык монархия болчу да дайыма. Ошон үчүн эгерде ошол жаңы кандайдыр бир системаны алып келсең, ал система Ирактагыдай ушундай тынбас согушка алып келиши ыктымалбы деген ойлор болуп калды да. Андан сырткары дагы ушул парстар, эгерде билесиздер, шииттер
эгерде алар баягы өзүнүн мурунку динине келсе, алар зороастр динине, анда жакын чыгышта согуштар огой бетер дагы ошо күчөп кетишет да. Анткени ошол араб өлкөлөр нактап парстар менен чабышат да. Ошо каджар мусулмандар дагы парстар менен чабышат. Жарандык согуш болгон мамлекет эч кимге кереги жок. Бир четинен дагы бир кызыктуу маалыматтар келди. Ошо Иранга жардамга Кытай келди дейт, Кытай жардам берди дейт. Кытайдан өзүндө дагы ушундай нерсеге алдын алалы деп ушундай атайын митингтерге каршылык көрсөтүүгө окуулар өттү дейт, учениялар. Сырткары Кытайдагы ошо негизи Кытай анчалык эле нефтке көз каранды эмес, бирок 30% баары бир экономикасы нефтке, арзан нефтке көз каранды. Ошондуктан нефтке жана газга ошол базарды жоготпош үчүн Кытай жардам бергени ыктымал да ошо Иранга. Албетте ошо көп учурунда байкасак, дал ошол эгерде АКШ Ирандын нефтин алып койгон болсо, Венесуэланын нефтин, Ирандын нефтин алып койгон болсо, анда толугу менен бүткүл дүйнөгө өзүнүн баягы оюнун ойнотот да, өзүнүн баягы түзмө-түз башкаруусун жасамак. Албетте Кытай муну АКШга колуна салып бергенге каршы чыкты да. Албетте кандайдыр кийилишүү болду. Ошондой туугандар, дагы бир нерсе, дагы бир жолу көрсөтүп жатат. Ошол эл эркиндик теңсейт, экономикалык бакубатчылык теңсейт. Бирок баягы бийлик туура эмес кылса, ушундай козголоң болот, кан төгүлөт. Ал эми бирок эл деген ушундай мындай даярсыз чыкса, ушинтип кайра жеңилет. Бирок элдеге курал берип аларды даярдап туруп чыгарса, анда жарандык согуш болуп кетет да. Мындай айтканда, кайда барба Мамайдын көрү да Иран үчүн. Эмне гана, кайсы жолду гана тандаба, бүт жолдун баарында ошол начар эле плас жана кандуу иштер болуп кетиши ыктымал экен да. Ошол кандуу иштердин бир варианты аткарылып кетти. Силер кандай ойлойсуңар, туугандар? Стратегиялык жактан жакшы болдубу, жаман болдубу? Элдин өлүмдөрү ошо мындай тастыкталдыбы, тастыкталган жокпу? Комментарийлерге жазып койгула. Жана ошо Ирандын келечеги кандай? Ушу дагы жаңы чоң революцияны пайда кылабы, же болбосо баягы империялык Орусиядагыдай, анан революциядан кийинки Орусиядагыдай эл тынчып калабы? Ушундан кийин анан тынч эле боло береби? Пикириңерди жазып койгула комментарийлерге. Эмки видеолордон көрүшкөнчө дисклеймер айтып коеюн. Бүт ушул айтылган маалыматтарды бир нече ирет текшергиле, анткени азыр маалыматтык согуш болуп жатат. Ошондуктан бүт маалыматтар өзүнчө баягы текшерүүгө, кошумча текшерүүгө муктаж да. Анда эмесе эмки видеолорго көрүшкөнчө.